Аламүдүн суусунан 24 жаштагы жигиттин сөөгү табылды. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматынан билдиришти. Маалымат кылайык, Аламүдүн районундагы Кой таш эс алуу борборунда 1998 жылы туулган жигит Аламүдүн суусуна агып кеткен. Жерине 4 куткаруучу тартылып, жигиттин сөөгү суудан чыгарылып, милиция кызматкерлерине өткөрүлүп берилген. Тогуз тороодо 3 тоннадан ашык жапайы кара куурай жок кылынды. Бул тууралуу Жалал Абад облустук милициясынын басма сөз кызматынан билдиришти. Маалымат кылайык, Тогуз Тороо райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери милициянын көчмө кабылдамасынын жардамы менен райондун Атай айылын аралап, эл арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө. Айрым тургундарга жеринде юридикалык кеңештер берилди. Ошондой эле мал оорулуктарды болтурбоо жана алардын алдын алуу боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Ошону менен катар аптаптуу аба арайында жаш өспүрүмдөргө кооптуу аймактарда сууга түшүүдөн алыс болуу, коопсуздук эрежелерди сактоо зарылдыгын эскертишти деп айтылат билдирүүдө. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов коронавирус инфекциясы менен күрөшүү боюнча штабтын кезектеги жыйынын өткөрдү. Бул тууралуу Министрлер кабинетинин басма сөз кызматынан кабарлашты. Штабтын жыйынынын жүрүшүндө республикадагы коронавирустук инфекциясы боюнча эпидемиологиялык кырдаал, ошондой эле калкты эмдөөнүн жүрүшү каралды. Саламаттыкты сактоо министрлигинин өкүлдөрү билдиргендей, азыркы тапта инфекцияны жугузуу учурларынын санынын кыскаруусу байкалууда. Ошону менен бирге ведомство жарандарга адамдар көп топтолгон жерлерде бет кап тагынуу эрежесин сактоону сунуштайт. Байсалов калкты коронавируска каршы эмдөө кампаниясын күчөтүүнүн маанилүүлүгүн белгиледи. Жыйындын жыйынтыгы боюнча тармактык ведомстволорго бир катар тапшырмалар берилди.